Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir ve la tuassir ve tammim bil hayr. Vel ma'anin naqidatu lil vudu'i kullu ma kharaca minas sabilayn. Kitaptın yazuvchisi darattın farzların, sünnetlerin, mustahapların aytıp bergenden keyin, bayanda bütkenden keyin daratты buzuvchi amallarga kirişti. Taqsir. Tushundingizlar mı? Maani degen sözdün manisi sebep degen dep qotorsaңыздар болот. Дараттын бузулуусуна себеп болуучу амалдар эмнелер, төмөнкүлөр дегендей эле болот да. Эми караңыздар дос. Daratты эмнелер бузат? Эң биринчиси kullu ma kharaja minas sabilayn. Эки жолдон чыккан бардык нерселер. Эки жолдон дегенде бул артыбыздан жана алдыбыздан чыккан нерселердин бардыгы даратты не деп жатат? Бузат. Ушул жерде арттан чыккан нерселер кул деген сөздү колдонуп жатпайбы? Любой нерсе болсун, айырмасы жок. Таш чыгабы, курт чыгабы, эмне болбосун, заң чыгабы, бардыгы эмне кылат? Даратты бузат, достор. Бардыгы бузат. Бирок алдыңгы жолдон чыккан нерселерчи? Алдыңгы жолдон адатта не чыгат? Зара чыгат да. Курт чыгып калсачы? Балким таш чыксачы? Зара чыкпай. Андай да болушу мүмкүн да. Туурабы? Бул нерселер эмне болот десе, алдыңгы жолдон эгерде курт чыга турган болсо, алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча бузат, кээ бирлери бузбайт дейт. Ошо көпчүлүк алымдар бузбайт дегенне не кылган, чечим чыгарышкан таксыр. Түшүндүңүздарбы? Алдыңгы жолдон курт чыкса, даратты не кылбайт экен? Бузбайт. Анан алдыңгы жолдон кээде ошол жанагы жел чыккан сыяктуу болот да. Зара чыкпайт, жел чыккан сыяктуу болот. Бул маселе дагы даратты талаш бар, бирок туурасы даратты эмне кылбайт? Бузбайт. Болгону эгерде аял болсо, анан аял дагы муфдот деп коет. Муфдот дегени бул жанагы алдыңгы түтүгү менен арткы түтүгүнүн, эми жумшак сөз менен айтып атам, түшүнүңөр да. Сөздүн ортосундагы парда мындай ачылып кетет да. Ошондой аялдарды муфдот деп коет таксыр. Экөөнүн ортосунда бир ажыратып турган неме бар да. Ошол ачылып кетет. Анан эгер ошондой мезгилде аялдын алдыңгы жагыдан эгер жел чыга турган болсо, дарат алуу мустахаб болот. Себеби алды жагыдан обычно жел чыкпайт. Балким арты жагы аркылуу келип туруп алдыдан жел чыгып кеттиби деген эмеде этияттык үчүн не кылат? Дарат алуу жакшы болот. Түшүнүңүздөр сөзүмө? Дарат алуу милдет эмес, жөн эле жакшы. Мурунку дооларда медицина жок эде, мындай нерселерди дарылаш, айыктырыш кыйын эле. Азыркы доорда кайра айыктырып коюшат да, операция кылып барго. Мафума? Бардык эки жолдон чыккан нерселер эмне кылат экен? Бузат. Мейли ал адатта чыга турган нерсеби, адатта чыкпай турган нерсеби, айтор айырмасы жок, даратты бузат. Экинчиси, ваддаму вал кайху вас садиду иза хаража минал бадани. Кан, ириң дер эгерде денеден чыгып, фатажаваза иля маудиин ялхакуху хукму татхир. Чыгып элемес, эмне болду? Чыккан жеринен жуула турган, жеке жуулун өкүмү байланган турган, тиешелүү боло турган орунга эмне кылды? Акса дейт. Чыгып эле токтоп калбады. Адатта жуула турган орунга не болду? Акты, жылды ордунан чыгып. Ошондо даратты бузат. Азыр мына жерде дам, кайх, садид деп турат. Дам деп кандай айтат? Кайх менен садид бул ириң. Болгону бири кан аралаш ириң, экинчисине жөн эле ириң. Сары суу. Ириң чыгат, жаракатты билесиздер да. Кээде кан аралаш болот, кээде не? Сапсары жанагы суу эле да. Каны жок. Ошол экөө тең эмне деп эсептелет, достор? Ириң деп аталат. Кыскасы, кан менен ириң денеңизден бир жерден чыгып, гусул же даратта жуула турган орунга акса, дарат эмне кылат экен? Бузат таксыр. Өтө чоң нерселерди айтып жатат. Жөн эле чыкса, дарат не болбойт? Бузулбайт. Мындай кызарып туруп калат го, даратты бузбайт. Гусул же даратта жуула турган орунга не болуш керек? Жылыш керек. Ошондо бузат. Значит, бул деген сөз эмне? Кээде адам баласы мисалга көзүнүн ичи канашы мүмкүн. Көзүнүн ичи канап, бирок сыртка акпашы мүмкүн. Кан көзүнүн ичинде не боло берет? Тура берет. Көзүнүн ичини биз даратта жуабызбы? Гусулда жуабызбы? Значит, дарат не болбойт?
Buzulbayт достор. Ошон үчүн жанагы сөздөрдө ошон үчүн айтып атат. Тазалай турган орунга жылыш керек ал. Чыгып токтоп калса да бузбайт, чыгып агып жанагы чыккан жери не болсо, жанагы гусул менен даратта жуулбай турган бир орун болсо дагы дарат не болбойт экен, бузулбайт. Эми ушул жерде маселе ушул кан өзү чыгабы, же сиз кысып сыгып чыгарасызбы? Экөөнүн ортосунда айырмасы жок достор. Экөө тең эмне кылат? Даратты бузат. Бузат, кан өзүнчө чыгабы, же сиз атайын чыгарасызбы? Бул маселеде айырмасы жок. Болгону Шархул Викоя деген китеп бар. Муну кийинки китеп ошол болот, буйрса окуйбуз. Ошол Шархул Викоя деген китепте бир канча маселени баяндайт. Ошол маселелердин бири мына ушул. Мындай дейт. Эгерде өзү чыкса, даратты бузат дейт. Эгерде сиз өзүңүз сыгып туруп чыгарсаңыз, даратты бузбайт дейт. Анан көп адамдар ошо Шархул Викояны окуп алгандар туура эмес фатва беришет да. Сыксаң даратты бузбайт дегендей түшүнүктү айтышат. Ал туура эмес ал. Ошол эле Шархул Викоянын дагы тегерегини хашияларын ачып карасаңыз, ал сөз алынган эмес. Ошон үчүн мен эмне деп жатам? Өзүң чыгарасыңбы сыгып, же өзү чыгабы, айырмасы жок. Айтор актыбы, бүттү, же дарат не болот? Бузулат. Анан эмне агыш шарт эмес. Денеңизге агыш шарт эмес. Кан алганда денеңе акпайт да. Бирок ошол ага турган деңгээлде кан неге өтүп кетет? Шприцке өтүп кетет. Бүттү, алда эле буза берет. Акпайт. Бирок ага турган деңгээлде күчү бар. Кан неге кетет? Түз шприцке өтүп кетет. Алда эле буза берет. Чоңураак мына немелер болот го, чага тургандай кан сорот не деп, чиркейлер чоңураак боло турган болсо, ал көбүрөөк тартат да. Аны тек койсоң агат. Алда эле сорсо даратыңыз бузула берет. Бирок кичинекей болсо ал аз сорот. Аз соргондуктан ал ага турган деңгээлде чыкпайт да, ал даратты бузбайт. Кене булар не кылат? Тартса, же жанагы сүлүк, курт. Аны да койсоңуз тартып алса, дарат не болот? Бузулат. Бул жерде агат десе, бул өзү агыш керек экен да, тиги шприц тартып кетти, чиркей тартып кетти, даратты бузбайт деген эмес. Алда эле даратты бузат, бирок денеси эмнелерек болуш керек? Чоңураак, чтобы жанагы тарткан, ичине соруп алган каны тек койсоңуз ага турган деңгээлде болуш керек. Ошончолук болсо не болот? Дарат не болот экен достор? Бузулат. Ошон үчүн чиркей чакты деп карап отурбаш керек да, караш керек чиркейдин фигурасы кандай, Ары тартпайт да дос, ары шаятта кетет. Андан кан чыгышы мүмкүн, бирок кызарып туруп калат, акпайт да. Афонбу? Сөз түшүнүктүүбү? Кеттик. Вал кайу иза кана мил алфам. Жана даратты бузуучу амалдардын бири кусуу дейт. Эгер оз толло болсо дейт. Кусуу дегенде, кусуу эки түр болот достор. Бири суюк кан кусуу болот. Экинчиси тамак, зардоо, суу кусуулайтат. Эки бөлүп карайбыз. Суюк кан кускан кезде, эгерде түкүрүгүбүз кызара турган деңгээлде кусунду чыкса, түкүрүгүбүз кызарса эле, кичине чыкса эле түкүрүк кызарып калат да. Бүттү, дарат бузула берет. Түшүндүңүзбү? Суюк кан чыкканда дароо эле дарат не болот экен? Түкүрүгүбүз кызыл болсо, бузула берет. Бирок тамак кусканда, зардоо, суу кусканда, зардоо түшүнөсүңөр, сары суу чыгат го, суу өткөндөрдүн атказанынан кускан кезде тамак чыкпайбы, сары ачык бир нерсе чыгат го, ачуу болот го. Ошол нерсени кускан кезде эгерде бузат, бирок эгерде оз толло болсо дейт. Бирок оз толло болсо деген эмне? Маселе ошол жерде дос. Оз толло болсо деп эмнени айтат? Бул маселеде алымдарыбыз эки көз карашты айтышкан. Эки пикир айтышат. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча сизди сүйлөгөнүңүзгө тоскоол боло турган болсо, бүттү, оз толло болду деген сөз. Оозуңузга бир эки штук нан чыгып калды, жеген наныңыз обратно чыгып калды да. Анан сүйлөгөнүңүздө не болот? Ал деп каласыз да. Туурабы? Бүттү, уже ал даратты бузду дейт. Бирок кээ бир адамдар айтат, жок, андай эмес дейт. Оозуңузду бекем жаап турбасаңыз, оозуңузда сактай албай кала турган деңгээлде көп чыгыш керек дейт. Ачсаңыз куюлуп калат да. Бир эки кусок чыкса, ачсаң куюлабы? Жок, тура берет. Мына ушул экинчи пикирге фатва берилген. Жаап турсаңыз, оозуңузда сакталат, ачтыңыз, түшүп калат. Ошону көп деп аталат. Түшүндүңүзбү? Оз толло деп ушуну айтат. Жанагы сүйлөгөндүгө тоскоол болгондо алган эмес. Аны алса, ал көп эле учурда андай болуп калат да. Кеде көбүрөөк жеп койсоңуз, бир ылый болгонуңузда оозуңуздан бир штуктуп чуркап келиши мүмкүн да бул жака. Аны ала берсеңиз,
Улам эле даратыңыз не болушу мүмкүн? Бузула бериши мүмкүн. Бирок экинчи пикирди алат экенбиз, кандай экен? Оозуңузду жаап турсаңыз, оозуңуздун ичинде сакталып калат. Ачсаңыз, куюлуп калат. Ошол мили алфан болуп эсептелет. Мафхум? Анан бунун өкүмү дагы билесиңерби? Бунун өкүмү дагы эгер ушундай оозу толдоо куссаң, бул харам, оор нажисатка кирет. Аны кийин тиякта айтабыз дагы. Бир жериңизге тийсе булгайт бул, кадимкидей булгайт. Жаш балдар сүттү эмет анан апасына кусуу ийет го табал тура. Ошол кийимдери немелер бүт булганып калат да. Хоп. وَالنَّوْمُ مُفْتَجِئًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَا أُزِيلَ لَسَقَطَ عَنْهُ. Жана дараты бузуучу амалдардын бири капталы менен, же болсо таянып, же сөөнүп, бир нерсеге сөөнгөн абалда уктоо дейт. Эгерде сөөнгөн нерсесини алып таштасаң, жыгыла турган, кулай турган деңгээлде уктаса. Түшүндүңүзбү? Мисалга, мен колума таянып уктадымбы, же мындай эле капталы менен жатып эле уктадымбы, же мындай акамды уруп алып, мисалга бизге жөлөнүп барбы, уктадымбы, айырмасы жок. Жанагы жөлөнгөн нерсемди алып таштасаң, мен жыгыла турган деңгээлде боло турган болсом, уйкум. Ошондо дарат не болуп калат? Бузулуп калат. Чүнкү алып салбайсыз, бирок ошончолук деңгээлде байкалып калат да. Алсаңыз азыр бул не кылат? Кулап түшөт. Негизинен достор. Негизинде уйку даратты бузбайт. Уйку бул уктасаң денеңден кан чыгабы, зара чыгабы, заң чыгабы? Эмне? Чыкпайт. Себеби пайгамбардын хадиси бар да, дарат чыккан нерседен бузулат, орозо кирген нерсе. Уйкуда чыкпайт да. Турабы? Бирок уйку ошол желдин чыгышына 99% не болот? Себепчи болот да. Ошол себептен биз действительно жел чыктыбы, чыкпадыбы деп билбегендиктен уйкуну ошол желдин чыгышынын ордуна коюп койгон алымдар. Себеби уктаганда сөзсүз түрдө пружиналар бошоп, турабы? Анан пропуска кыла баштайт да, задний моз. Кой бербейишиңиз мүмкүн, осуруп коюшуңуз мүмкүн да. Көбүнчө ошондой го, көзүң уйкуга кетти, дароо муундар бошошуп, жел чыгып кетет да. Ошон үчүн уйкуну жанагы неменин ордуна коюп коюшту. Чындап жел чыгуунун ордуна коюлган. Пайгамбардын хадиси бар да. Баягы ал-айнани викаусах дегени бар го. Көздөр арткы жолдун бообу дейт да. Фаида намат истарахат мафасилуху. Качан уктаса дейт, көздөр уктап кетсе, боо чечилип кетет дейт да. Бошошуп кетет. Ошон үчүн уйку түзөзү бузбайт, бирок уйкуну эмненин ордуна коюлган? Желдин ордуна коюлган, жел чыгуунун. Ошол себептен уктасак дарат бузулат. Канчалык деңгээлде укташ керек экен? Жанагы кулап түшө турган деңгээлде. Анан үргүлдөсөң, үргүлдөө башка маселе достор. Кээ бир адамдар андай боло берет го, үргүлдөп. Ал үргүлдөө дагы өзүнүн деңгээли бар. Үргүлдөө кандай? Эгерде бир адам уйкусурап жатат да, бирок сиз сүйлөгөн сөздү угуп түшүнүп турат, туюп турат баардыгына. Значит, анын дараты не болбойт? Бузулбайт. Анан түшүнбөй кала турган деңгээлге жеткенде анан проблема башталды дос. Түшүндүңүздөрбү? Ана уйку эми дарат бузулат. Аны деңгээлин караш керек үргүлдөөдүн. Хоп. Вал галабату алал акли бил игмаи вал жунуни вал ошончасы. Жанагы жерде айтор. Жанагы маселеде биринчисинде. Бул намаздын несинде достор? Намаздан сырткары ушундай уктап калган. Биз намаздын ичинде, рүкүдө, саждада, кыямда уктап кала турган болсоңуз, дарат не болбойт? Бузулбайт. Кулап түшпөйүнчө бузулбайт достор. Бир адам саждада уктап калышы мүмкүн, рүкүдө уктап калышы мүмкүн. Таравих намаздарда мисалы кыямда уктап калышыңыз мүмкүн чарчап. Карыкелер узун кылып окуп берген кезде уктап калышың мүмкүн да, бир рекетти 20-25 мүнөт окуса мисалы, жөн эле уктап каласың да. Ошондой болгон кезде дарат не болбойт экен? Бузулбайт дос. Ойгондун кайра ошол жерден уланып кете берет намаз. Түшүнүктүүбү? Хоп. Бирок саждада аялдын саждасы болсо бузат. Бул саждада бузулбайт дегени эркектин саждасына тиешелүү. Жанагы эреже бар го, эркектер сажда кылат. Аялдар кандай кылат? Мындай чыканактарын жерге жаткырып алып, ичини саныга жармаштырып алып кылат да, булардыкы бузат. Бул эркектин саждасындай уктасаң, ошондо бузбайт. Себеби, значит, сен саждада тургансыңбы? Сенде алып пока ошол өзүңдүн арткы жолуңду контрол кыла турган бир не бар? Күч бар, боо чечилбей кете турган күч бар да. Ал жок болсо уже сен кулап түшмөксүң да. Контрол кылып атасың да сен. Эгер рүкүдө уктап калсаң ошондой да, значит, сенде не бар пока?
Пока нормальный да, сеники толук уйку боло элек. Ошонун аламаты да алар. Жыгыла элексиз да. Вал-галабату алал акли бил игмаи вал жунун. Жана даратты бузуучу амалдардын бири эси оу менен жана жинди болуу менен акылга үстөмдүүлүк кылуу деп коелу. Башкача айтканда бир нерседен корккондуктан, адамданбы, жаныбарданбы коркуп бир адамдын эси ооп калды дейли. Же болсом жинди болуп калды бир адам. Айырмасы жок, экөө теңи уйку. Даратты эмне кылат? Бузат. Булардан уйкудан да жаман да. Бошошууда, дене муундар бошошууда, туурабы? Мисалга уктаган адамды бир шапалак урсаң койгонуп кетиши мүмкүн да. А бир эси ооп калганды шапалак урсаң өзүнө келеби? Аябай шапалак бериш керек да, анан кийин өзүнө келиши мүмкүн. Хоп. Wal qahqahatu fi kulli salati zati ruku'in wa sujudin. Жана даратты бузуучу амалдардан ар бир рүкү саждалуу намазда каткырып күлүү дейт. Мында эне бир канча маселе бар, достор. Каткырып күлүүдү биринчи 3кө бөлөбүз. Жөн эле жылмаюу, анан өзүң уга турган деңгээлде күлүү, анан жаныңдагылар уга турган деңгээлде күлүү. Жылмаюу бул даратты бузбайт. Намаздын ичинде спи сыртындаса айырмасы жок, бузбайт. Наоборот, жылмаюу намаздын сыртында бир жакшы мустахаб, бир сооп амалдардан болот да. Экинчиси, өзүң уга турган деңгээлде күлсөңүз, анда бул намазды бузат, бирок дарат бузулбайт. Түшүнүктүбү? Үчүнчүсү, жаныңыздагы дагы уга турган деңгээлде болсо, анда өзүң даратыңыз да бузулат, ибадатыңыз да не болуп калат? Бузулуп калат. Бул азыр кахкаха ошондой. Бирок шарты эмне? Fi kulli salatin zati ruku'in wa sujudin dedi, көрдүңөрбү? Рүкү саждалуу намаздар болсун. Ошон үчүн тилават саждасында бирок каткырып күлсөчү. Иштеме эмес, неме бузулат? Саждаң бузулат, бирок дарат бузулбайт. Жаназа намазында каткырып күлсөңүзчү. Намаз бузулат, бирок не бузулбайт? Дарат бузулбайт. Себеби аларда рүкү саждалар не? Жок. Биринде саждасы болсо рүкүсү жок, тигисинде рүкү сажда менен экөө теңи жок. Ошон үчүн жанагы 5 убак намаз, айт намаздар, таравих намаздар, ушундай кыскасы кайсыл намаздарда рүкү саждасы бар болсо, ошолордо каткырып күлүү гана даратты эмне кылат экен? Бузат. Өзү негизи мында да эле ошол баягы жанагы немедеги эле маселе, желдеги сыяктуу эле маселе. Бул да эле даратты бузбаш керек. Неге? Себеби бир нерсе чыкпады да. Туурабы? Кан чыкпады, ириң чыкпады, заң чыкпады, зара чыкпады, бузбаш керек. Болгону бул жерде хадис келген. Ошол хадис менен даратты бузат деп атабыз биз. Өзү эреже кыяс маселесин алсаң бузбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорунда сахабалар намаз окуп жаткан кезде сырттан бир киши, көзү азиз киши кирип келет да, мындай зрение слабый деп коеюн. Келет да, мечиттин киреберишинде мындай чуңкур болгон экен да, ошого чалынып жыгылып түшөт. Жыгылып түшкөндө тиги сахабалардын кээ бири күлүп ийет да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерде силердин араңардан ким күлгөн болсо, чыксын да барып дарат алып, анан келип намазын не кылсын, окусун дейт. Мына ушул хадистин негизинде келген дос. Болбосо өзү түптүз бул даратты күлүү, даратты бузуучу амал эмес. Мына азыр мында канча күлүп атабыз. Бул жерде айта турган маселе, эгер намаздын ичинде уктап кетип күлсөңүз, дарат бузулбайт. Түшүндүңүзбү? Ушундай да, бул өзүнүн эрежеси бар, ошол эреже табылса гана бузат. Эреже кайсыл дедик? Рүкү саждасы бар намазда, ойго абалда сиз күлсөңүз, дарат не болот экен? Бузулат. Бирок дагы бир нерсени эскертип кетишибиз керек, достор. Дагы бир нерсени эскертип кетиш керек. Бул жерде кээ бир нерседе бизде бузат, тигиде бузбайт деген маселелер бар. Андай маселелерде этият үчүн дарат алган жакшы. Мисалга бизде маршруткада кетип бартып айталы, бөтөн аялга денеңиз тийип кетти, колуңуз. Кокус жана темирди кармаганда колго тийди дейли. Специально кармабайт го мусулман бөтөн аялды. Ошондо эмне болот? Биздин маса боюнча дарат бузулбайт. Бирок шафилерде бузулат. Этият үчүн дарат алып коюш керек. Бул жакшы. Түшүндүңүзбү? Этиятчылык үчүн көп маселелер бар. Этиятчылык үчүн кайра баштан аткарып коюу бул мустахаб амалдардын катарына кирет. Талаштан кутулуу максатында, талаштуу маселени талашсызга айландыруу максатында. Түшүндүңүзбү?